Servisный бизнесте адамдын сезимини билген, чувствовать эткен. Мисалы, бир жерге бардым, сумка кое турган жер жок да. Ресторанга бардым, сумкаң менен барса, каяк коем. Бияка элесин түшүп кетет. Аялдар барат, өзгөчө мындай кылат, аякка кыйналат да. Уже сервис жаман болду да. Значит, сумка кое турган жер болуш керек. Мисалы, мындай бир адам кирип отурат да. Киргенде, обычно адам киргенде эмне каалайт? Мисалычы, бул жерде аябай бай болуш мүмкүн, аябай кедей болуш мүмкүн. Бирөө эме визуал, бирөө аудиал, бирөө кинестетик, көнчө көрүп түшүнөт, бирөө угуп түшүнөт, бирөө кармап түшүнөт. Мисалы, көрүп түшүнгөндөр эме деп айтат да, сезим жөнүндө сүйлөшөт. Карасаң дейт. Угуп түшүнгөндөр аудиалдар, уксаң мындай деп, уксаң деп. А биркисе кармасаң, мону кармап көрсөң деп мындай. Көрдүңүздөр, адам үч ар түрдүү мындай көрүп түшүнгөндөр бар, угуп түшүнгөндөр, жакшы укканда жакшы түшүнгөндөр бар, көргөндө жакшы түшүнгөндөр бар, еще кармап, сезгенде мындай бир нерсени кармап көрөт, ошондо жакшы түшүнгөндөр бар. Сиздер дагы сервисный бизнесте үчөөнү колдоносуздар да. Биринчи, мисалы айттыңыз, кош келдиңиз, жакшы келиңиздер мындай деп, аябай чырайлуу көйнөгүңүз бар экен да, көрүү менен, мындай. Андан кийин кыргызча сөзсө, кыргызчаңыз аябай жакшы го, угуп атат уже, көрдүңүз, ошо сыяктуу. Андан кийин бияка отуруңуз, моунда жакшы бир жумшак төшөктөргө отурасыздарбы, маяка дивандарга же могу столдорго каалайсыздарбы, бул удобный, биягы дагы жумшагыраак мындай. Көрдүңүз, ошондой сөздөр менен, мисалычы, бул кинестетик, түшүнүш үчүн билдем экен. Ар адам ар түрдүү түшүнөт. Эми ошол сезимдерди козгогонуңузда, жакшы сезимдер, приятный сезимдер козгогонуңузда, ошол сервис жакшы болот.